Коомдук чөйрөгө байланыштуу адам акылары. Адамдар коомдук чөйрөдө жашагандыктан бир катар коомдук эреже тартиптерге баш ийүүсү зарыл. Мисалы, айлананы таза сактоо, коомдук жайларды булгабоо сыяктуулар ушул милдеттердин катарынан. Көпчүлүккө маалым болгондой, шаар тургундарынын жоопкерчиликсиздигинен улам кабат үйлөрдөгү балкондон төмөндө өтүп бараткандарды назарга албастан килем паласты күбүп, баштарына чаң же таштанды түшүрүү, көрүнгөн жерге семичкенин тамекинин калдыктарын таштап өтө берүү, суусундук жана башка бошогон желим идиштерди каалагандай ыргытып кетүү, кагаздарды таштап кете берүү, адам өткөн жолго кыркынып түкүрүнүү, ар кандай керексиз буюмдарды таштап кете берүү сыяктуу жагымсыз кылыктарды азыркы учурда кеңири кездештирүүгө болот. Мындай адепсиз жоруктардын натыйжасы эл көп жайгашкан шаарларда жана конуштарда санитардык талаптардын жакшы сакталбастыгына, коомдук жайлардын абдан булгануусуна алып келет. Андан да жаманы, мындай жоруктар адам акысын тепсөөдөн тартып, кошуналык акыларына чейин барып такылат. Бул болсо, акырет жайга оор күнөөнү ала кетүү дегенди түшүндүрөт. Динибиз тазалыкты ыймандын жарымы деп эсептейт. Өзүбүздү гана эмес, айлана чөйрөнү, үй жайды жана басып өткөн жерлерди да таза сактоого абдан маани беришибиз керек. Алланын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мечиттин дуалындагы төкүрүктү өз колу менен таш аркылуу кырып тазалаганды рываят кылынат. Бул аракети анын айлана чөйрөнүн тазалыгына канчалык маани бергендигин көрсөтүп турат. Стамбулду ачкан Фатих Султан Мухаммеддин доорунда калаанын көчөлөрүн акиташ сээп тазартуу үчүн атайын адамдар кызматка коюлган эле. Жөө жүргүнчүлөр көп жүргөн жол боюн адамдар эс алуучу жайларды булгоо динибиз исламдын тартибине такыр кошпогон жат көрүнүш. Азыркы учурда тазалык үчүн чыгарылган салфеткалардын түр-түрү турганда көчөгө какырынып түкүрүнүү өтө эле адепсиз көрүнүш. Көп кабаттуу үйлөрдө эшик алды тургай бөлмөлөрдү таза сактабоо кошуналык акыны бузгандык болуп эсептелет. Коомдук чөйрөнүн адептеринен аттабай, мусулман кандай кезде болсо да башкаларды ирэнжите турган кылык жоруктардан алыс болушу зарыл. Ишкана заводдордо абаны тазарта турган нерселердин болбогону, болсо да эскирип бүткөн, заводдордон жылуулук таратуучу борборлордон аба боштугуна кое берилүүчү күкүрт кычкылы, көмүртек кычкылы, биоорганикалык чаңдар сыяктуу булгоочу заттар өсүмдүктөр дүйнөсү менен адам организмине абдан зыяндуу экендигин билебиз. Демек, ишканалардын өндүрүштүк санитария талаптарын сактабоосу адам акысын бузгандык болуп саналат. Жер асты жана жер үстү суу булактарын өнөр жай калдыктары аркылуу булгоо да адам акысын бузгандык болот. Адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү иш-аракеттердин баардыгы адам акысын тепсегендик болуп эсептелет. Мисалы, ооруканада кайдыгерликтен улам өз маалында сапаттуу медициналык жардам берилбегендиктен бейтаптын оорусу күчөп кетип, ден соолугу начарлаганы же көз жумганы адамдын акысын даана тебелөө десек болот. Дары-дармектердин адам ден соолугуна зыяндуу таасири бар экендигин жашырып, аны жарнамалоодо адам акысын тепсегендикке жатат. Ошондой эле пайдалануу убактысы өтүп кеткен дары-дармектерди же азык-түлүктөрдү билип туруп, акчаны көздөп, адамдарга сатууда ушул катарга кирет. Жаңыртып музыка коюу. Айлана чөйрөнү коргоо илимде ызы чуу менен булгануу деген түшүнүк бар. Каттуу добуштар, ызы чуулар да булгануу болгондуктан, мындай булганууга себепкер болууда адам акысын тепсегендик болуп калат. Добушу бийик чыгарылган музыкалар адамдын кулук мүнөзүнө, психологиясына жана ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Айрыкча, калаадагы көп кабаттуу батирлерде жашаган адамдар буга абдан маани берип, кошуналарына ыңгайсыздык жаратпашы керек. Айрыкча жумуштан чарчап чаалыгып келген тургундардын эс алуусуна тоскоол кылбашы зарыл. Түн бир окум болгондо ар нерсеге шылтоолоп, даңгыраган дүңгүрөгөн музыканын же ырлардын добушун бийик кылып угуу мусулманчылыкка абдан жат көрүнүш. Ошондой эле кошунанын дубалдарын же полдорун дүңкүлдөтүп, тынчтык бербестик да адам акысын бузгандык болуп саналат. Жалпы калкка пайда келтире турган кандайдыр бир курулуш же өндүрүштүк орундардан чыккан калдыр-күлдүр каттуу үндөрдүн
өзүнө тиешелүү жүйөсү болот. Бирок канткен күндө да жакын арадагылардын эс алуусуна, ырааттуу турмуш тартибине ашыкча кедерги тийгизип, алдын алууга мүмкүн болгон чараларды аткарбастык же керексиз эле даңгыратып дүңгүрөтө берүү адам акысына барып такалат. Албетте, өз үйүндө каалагандай оюн зоок куруп, көңүл көтөрүү адамдын өз эркиндеги нерсе. Ага эч ким бир нерсе дей албайт. Бирок эркиндиктин да чеги бар дегендей, эгерде оюн зоок куруп, ыр музыканын үнүн каалагандай чыгарам десе, анда кээде кошуналардын акысына кирүүдөн сактанышы керек. Эркиндик башкалардын укугун тепсигенге алып келсе, анда ал эркиндик чөлкөмүнөн чыгып, зөөкүрлүк тарапка ооп кетет. Тамеки. Ыйык диндердин бардыгында жана колдонуудагы укуктук системаларда жеке адамдын башына зыян тие турган, ошондой эле жалпы калктын ырааттуу жашоосуна кедергисин тийгизген ар кандай иш-аракеттер айыпталат. Ислам динибизде мындай нерселерге каттуу тыюу салынганы белгилүү. Коомдук жайларда тамеки тартуу адамдардын таза аба жутуусуна, эркин тыныгуусуна залакасын тийгизген нерселердин башына келгендиктен, адам акысын бузууга тамеки эң чоң себепкер болот. Тамеки тарткандар жеке өз ден соолугун гана бузбастан, айланасындагылардын, үй бүлөсүндөгүлөрдүн да ден соолугун уулап, башкаларды да пассивдүү чылым тартуучулар кылып коёру илимий жактан далилденген. Ошондуктан тамеки аны чеккендердин гана ден соолугуна зыян келтирбестен, жалпы калктын ден соолугуна зыян келтирээрин эске алышыбыз керек. Аны менен каттуу күрөшүүнүн ылайыктуу жолдорун табуу зарыл. Тамеки кылымыбыздагы эң чоң коомдук дарттардын бирине айланганы анык. Дарыгер илимпоздор тамеки тартуу өзүн өзү өлтүрүүгө барабар деп айтышат. Дагы бир жагынан алганда, ысырапчылык динибизде арам кылынган. Тамеки тартуу болсо, тамеки сатып алган акчаны курулай ысырап кылып, өрттөп жибергендик болуп калат. Мунун да кыяматта өзүнчө сурала тургандыгы анык. Тамеки чеккен адамга да, чеккендин жанында турган адамга да зыян келтирээрин эске алганыбызда, чылымга үйүр болуу адам акысын бузуу болуп каларын билишибиз керек. Коомчулуктун акысын же адамга ыйгаруу туура эмес болгондой эле, жалпыга тиешелүү жайларда ар кимдин өз акысы болот. Ошондуктан көпчүлүккө тиешелүү коомдук жайларды ээлеп алган адам анын тиешелүү акысын сөзсүз төлөшү керек болот. Антпесе, башкалардын акысын тартып алган катары жазага дуушар кылынат. Демек, жеке ишим деген куру шылтоо менен чөйрөгө уу тараткандар, абаны булгагандар, көпчүлүк жүрүүчү жолго бөгөт койгондар, кыскасы, жалпынын укуктарына көз жумгандар айрыкча оор күнөөгө батып, көтөрө алгыс адам акысын жүктөнүп алган болушат. Анткени зыянга дуушар болгондор 1-2 гана адам менен чектелбестен, өтө көп кишиге барып такалганда, анын акысын өтөө же жазасын тартуу абдан оор турат. Көптөгөн кишилердин ар биринен ыраазычылык алуу негизинен мүмкүн эмес. Ал эми акысы тепсилгендер ыраазы болмоюнча, Алла ыраазы болбойт. Жолдун акысы. Жолдо жүрүүдө, жолдон өткөн жүргүнчүлөргө карата аткарылчу милдеттер да мусулманга тиешелүү коомдук этика талаптарынан болуп саналат. Жол боюнда аңгеме дүкөн куруп олтургандарды көргөн пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам оболу аларды мындан тыймакчы болгон. Бирок алар кээде жол боюнда ушундай кеп кошуп чогуу олтурууга аргасыз болоорун билдиришкенде, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам аларга андай болсо жолдун акысын берип олтургула деп эскерткен. Жол акысы эмне экендигин сурашканда, көздү арамдан сактоо, элди иренжитпөө, салам бергенге жооп кайтаруу, жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюу, жол сураганга жол көрсөтүү, жапа чеккенге жардам берүү, жол акысы мына ушулар деп жооп берген. Көздү арамдан сактоо айрыкча маанилүү, анткени жолдон өткөн кыз келиндерге атайлап көз чаптыруу көңүл тунуктугун булгап, ыйманды кирдетиши мүмкүн. Мындан эл ичинде иритки пайда болуп, жөнү жок суук сөз аралап кетишине себеп болушу толук ыктымал. Ал эми элди иренжитпөө дегендик жолдон өткөндөргө тоскоол болбоо, келип кеткендердин жолун бөгөп, аларга акарат айтпоону түшүндүрөт. Дал ушуга байланыштуу бир нерсени айта кетүү керек. Жол боюна алакандай жайма базар ача коем деп, мыйзам эрежени бузгандар оболу ары бери өткөндөрдүн шыдыр жол жүрүүсүнө тоскоолдук жаратпаганы да адам акысын тепсегендикке жатат. Анткени
Жайма базарчылар көп учурларда жөө жүргүнчүлөрдү авто унаанын жолу менен же болбосо тротуарлар менен басууга аргасыз кылышат да, ашырып кайтканда адам өмүрүнө коркунуч келтирүүгө чейин барышат. Кара курсактын камы, акча тыйындын наркы ар канча болсо да, адамдын өмүрүнөн жана жолдо шыдыр жүрүү акысынан жогору турбайт. Аркы дүйнөдө адам акысын жүктөнө кетүүнү каалабаган адам тыйын тыпыр үчүн башкалардын бул акысын бузбай жүргөнү оң. Жол акысы тууралуу башка хадистерде да айтылган нерселерге көңүл бура турган болсок, жүргүнчүлөргө бөгөт болгон нерселерди алып салуу, жол боюна даарат ушатпоо, адамдар эс ала турган жерлерди булгабоо, көпчүлүк пайдалана турган жерди адаттан тыш ээлеп албоо сыяктууларда жол акысынын катарында экендигин билебиз. Абаны, сууну, топуракты булгабоо зарыл болгондой эле, көрүнгөн жерге түкүрүү, тамекинин калдыгын жана мөмө жемиштердин кабыктары сыяктуу ар кандай таштанды нерселерди көрүнгөн жерге ыргытып жиберүү да адам акысын бузуу менен бирге адепсиз, жагымсыз адат болуп саналат. Коомдук жайдагы жүрүм-турум адеби. Мусулмандын жашоосунда мечиттер өтө маанилүү орунду ээлейт. Ошондуктан мечит акысы тууралуу да айта кетүү абзел. Деги эле көпчүлүк чогула турган же жалпыга таандык жайларга, анын катарында орду бийик мечитке шапа-шупа кийинип, же кир жана чаң баскан кийимдер менен жыты аңкыган байпак менен кирип баруу адепсиздик болуп саналат. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мечиттер заара ушатыла турган же башка жагымсыз нерселер жасала турган орун эмес. Бул бир гана Алла Тааланы эстей турган, намаз окула турган, Кур'ан окула турган ыйык жер деп айткан. Дагы бир хадисте мечиттин ичине түкүрүү күнөө экендиги, анын өтөлгөсү жакшылап тазалоо экендиги айтылат. Намаз окулчу жерге төшөлгөн нерсе килем, палас болобу, мрамор, кум, топурак болобу, айтоор кирдин изи калбагыдай даражада жакшылап тазалоо абзел. Көпчүлүк жүрчү жерде ар кандай булганыч нерселер көзгө урунса, аны дароо тазалап салууга аракеттенүү жоопкерчилигибиз бар экендигин да хадистерден билебиз. Жалпы калк жүрчү жерде ызычуу же каттуу үн чыгарып, бирөөлөр менен талашып тартышып, жок издеп каттуу кыйкырып сүйлөп, элди ыңгайсыз абалга түшүрүү же тажатуу да мусулмандын адебине жат кылык. Ал тургай соода сатык кылууга төп келбеген жерде соодалашуу, баа талашып бакылдашуу да адепке жат нерсе. Мечиттин сыртында жасалчу иштерди мечиттин ичинде кылуу, мисалы, мечиттин ичинде соодалашуу, мечиттин ичинде тамак бышыруу, мечитти ышка кептөө же мечиттерди адам жаткан жерге айлантууда мечиттин адебине туура келбеген, урматына терс келген жорук. Анткени мечиттер бир гана ибадат кылуу максатында курулгандыктан дүйнө иштеринен оолак, абдан таза сакталууга тийиш. Зарылчылык болбосо сарымсак, пияз, көдөө жана башка жыты жагымсыз нерселерди жеген соң жыты кете электе мечитке кирүүгө тыюу салынганы хадисте айтылган. Адамдар топтолчу жерлерге, айрыкча мечиттерге адамдарды ренжиткен ар кандай жагымсыз жыттар менен аралап кирүү адепке жатпаган начар иш болуп саналат. Азирети Умар радиаллаху анху бир жолу жума хутбасында мындай деген: "О мусулмандар, силер ушул жыты жагымсыз эки жашылчаны, сарымсак, пияз жейсиңер. Мен Алла Тааланын элчисинин мечитте кимдир бирөөдөн ушулардын жытын сезгенде мечиттен бакый көрүстөнүнө дейре алыска жөнөтүп жибергенин көргөнмүн. Андыктан кимде ким буларды жегиси келсе, каңырсыган жытын кетире бышырып жесин." Ал эми бүгүнкү заманыбызда адамдарды жагымсыз жыты менен баймаза кылчу, сарымсак же пияз сыяктуулардан башка дагы көпчүлүк бар жерде көңүлгө тийчү далай нерсе пайда болгонун айта кетүү керек. Мисалы, кол телефондордун жагымсыз дауыштары, газ чыгарган чакмактар, тамеки жана каңырсыган жыты бар колбаса сыяктуу ар кандай азык түлүктөрдү айтсак болот. Бул маселелерде да этият болуу абзел. Киши көп жүрчү жерлерге, жолдорго жана саябандарга, агын сууга заара ушатуу мүмкүн эместиги айтылган хадистерди биз көпчүлүккө тиешелүү орундардын тазалыгын жакшы сактоо тууралуу эскертме катары түшүнсөк да болот. Жалпыга тиешелүү эс алуучу жайларды, парктарды, бакчаларды, турмуш буюмдарынын калдыктары менен булгап, көрүнгөн нерсени кайдыгерлик менен таштап кетүү ал жерге келген баардык адамдарга карата акаарат сыяктуу жаман кылык.
Ошондуктан мындай кылык адам акысын бузуу катарында динибизге, ыйманга жана адепке таптакыр төп келбейт. Ислам динибиз жеке адамдын тазалыгын гана эмес, үй бүлөнүн, короо жайдын жана жалпы айлана чөйрөнүн тазалыгын жакшы сактоо керектигин баса белгилеген. Демек, мусулман адам түшүнүктүү, жыйнактуу жана таза болууга эң биринчилерден болуп, маани берүүгө милдеттүү. Азыркы учурларда табияттын тим эле көз жоосун алган токойлуу жашыл аймактары, жайыттар жана эс алуучу жайлар ар кандай таштандыларга толуп кеткендигин көрүп, жаның кейийт. Чыныгы мусулман адам өз айланасына, адамдар көп барчу жерлерге кайдыгер мамиле жасабайт жана эч качан туш келди таштанды таштабайт. Анткени андайдын адам акысын бузгандык катары Алла Тааланын алдында жоопкерчилиги чоң экендигин жакшы билет. Ошондуктан ээн талаада жүргөн учурларда дагы кымындай таштанды да ыргытып жибербестен чөнтөккө же баштыкка сала келип, атайын таштанды челекке таштоого көңүл буруубуз зарыл. Күнүбүздө байлык менен бийликке эсирген, жүрөгүндө Кудайдан коркуу сезими жок кээ бир адамдар жалпыга тиешелүү эс алуучу жайларды, багар көрөрү жоктордун менчик жерлерин өкүм зордук күчкө салып коркутуп саттырып же тартып алып, жеке кызыкчылыгына пайдаланып кетип жатканы да кезиген. Андайлар көпчүлүк учурларда азуусун айга жаныган кара өзгөйлөр болгондуктан, андайларды мыйзамдуу жол менен ооздуктоонун да кезеги ар дайым келе бербейт. Зордук күч менен тартып алынган мүлккө ислам укугу эч кандай менчик укугун бербейт. Ошондуктан андай мүлктү далай жылдар бою өзнүкүндөй ээлеп жаткан күндө да мыйзамсыз жолдор менен мыйзамдаштырылып алынган болсо да, баары бир зордукчунун менчигине өтүп калбайт. Ал тургай ислам аалымдары башкалардан зордук күч менен тартып алынган жерде окулган намаз жарамдуу болобу болбойбу деген маселени да көтөрүшкөн. Табигый чөйрөнүн тазалыгын жана көркүн коргоо ар бир адамдын ыйман абийирине коюлган десек болот. Жасаганы Алла Тааланын алдында күнөө, мыйзам алдында кылмыш жана укук бузуучулук, адамдар арасында адепке туура келбеген начар иш, ары адам акысын тепсөө болуп калаарын аңдай алган чыныгы мусулман мындайга эч убакта барбайт. Жол эрежелерин сактоо. Өлкөбүздө унаа менен жүрүүнүн эрежелерин туура сакталбагандыктан жыл сайын жүздөгөн адамдар жол кырсыгынан каза табат. Жыл өткөн сайын жол кырсыктарынын саны улам көбөйүп бараткандыгы белгилүү. Мунун объективдүү себептери катарында жол эрежелерин билбестик, спирт ичимдиктерин же башка мас кылуучу баш айлантма баңгизаттарды колдонуу, ашыкча жогору ылдамдыкта машина айдоо, кайдыгерлик, инфраструктуралардын жетишсиздигин айтууга болот. Жол эрежелерин сактоо ар бир адамдын, ар бир мусулмандын милдети. Ислам укугунун өңүтүнөн караганыбызда жол эрежелерин сактоо важип болуп саналат. Жол кырсыктарынын башкы себептеринин бири болуп эсептелген машинаны ашыкча ылдамдыкта айдоону айта турган болсок, шаар ичинде жана сыртындагы кан жолдордо айдоо ылдамдыгын белгилүү чектин ичинде сактоо эрежелерине баш ийүү мусулман үчүн важип болуп саналат. Анткени айдоо ылдамдыгы деги эле жол каттоо эрежелери боюнча узак убакыттын сыноосунан, такай изилдөөлөрдөн улам бекитилип, дээрлик бүт дүйнө жүзүндө 2/4 дегендей аныкталган адамдардын ден соолугун жана өмүрүн коргоо максат кылынган. Өмүрдө ден соолукту коргоо исламда важип болуп саналат. Эгерде айдоочу жогорку ылдамдыкта машина айдап келатып, адам өмүрүн кыйган жол кырсыгына себепкер болсо, анын бул иши адам өлтүрүү кылмышына тете укук бузуучулук болуп калат. Ошондой эле жол эрежесин көрсөткөндөн да жогору ылдамдыкта машина айдап бара жаткан айдоочу кырсыктап каза болсо, өз өмүрүн өзү кыйган менен барабар. Өз өмүрүн кыюучу ыймансыз кетери белгилүү. Ошондуктан жол эрежелерине баш ийүү мусулман адам үчүн айтканда абдан каттуу талап кылынган, важип болуп саналат. Бул жерде айта кете турган дагы бир маанилүү нерсе, жолдо машина менен баратканда коопсуздук курун тагынып жүрүү да исламдагы себептерди жакшы аткаруу керек деген принципке таянган важип сыяктуу милдет десек болот. Анткени буга кайдыгер карагандыктан далай жол кырсыктарында адам өмүрүндө коркунуч келери белгилүү. Бул да өз кезегинде адам акысына барып такалышы мүмкүн. Ислам укугу боюнча башка бирөөнүн өмүрүнө, ден соолугуна же менчик мүлкүнө зыян келтирбей коюу мүмкүн болсо да, алдын ала өзүн тыйбастан, булардын бирине зыян келтирген адам жоопкерчиликке тартылат.
Жол кырсыктарына да ушул өңүттөн караганыбызда кайдыгерликтен же байкабастан кырсыкка себепкер болгон адамдын жоопкерчилиги мойнунда болот. Тагыраак айтканда, мыйзам алдындагы жоопкерчилигинен башка адам акысын бузгандык катары Алла Тааланын алдында жооп берет. Жол жүрүү эрежесинде моралдык, ыймандык табиятынын жоктугунан адам акысы тепселген учурлар көп кездешет. Буга бир мисал катары жол тилкелерин туура пайдаланууну айтсак болот. Автоунаа айдоочусу өзү бараткан жол тилкесинен эрежени одуно бузуу менен башка тилкеге буйтап өтө коюп же жанаша бараткан башка айдоочуларды атайлап кысталышка түртүп, эреже бузганы эң оболу адам акысын тепсөө болуп саналат. Машинада баратып башка бир айдоочу бурулайын десе же башка тилкеге чыгайын десе, атайлап жол бербей туруп алуу да адам акысын бузгандык болот. Ким билет, жолу бөгөлүп өткөрүлбөй койгон айдоочу абдан маанилүү бир чогулушка же өтө шашылыш түрдө ооруканага бараткандыр. Мындай нерсе болбогон күндө да алдыга чыгууга акысы бар. Бирөөнүн жолун бөгөп жүрүп алуу адам акысын тепсөө болот. Тагыраак айтканда, жол тилкесинде жүрүү акысы да адам акысы деген сөз. Жол кырсыктарына алып келген себептердин бир катары жол эрежелерин бузууга колдонулуп жаткан айып жана жазалардын жеңилдиги. Айрыкча, ал айып жазаларды адилеттүү колдоно билбестикти айтыш керек. Кээде тигилже бул эрежени бузгандарга көз жумуп койгон, жеңичинен пара алып арамакча алгандан тышкары адамдардын өмүрүнө Алла Таала алдында да жооп берерин ойлой албаган жол көзөмөлдөө кызматкерлери менен башкаруучуларды да айта кетүү керек. Атуулдар арасында укуктук маданияттын туура калыптануусу да жол кырсыктарынын азайышына, анын алдын алууга мүмкүндүк берет. Мисалы, кээ бир укуктук маданиятты жана мыйзам талаасында адилеттүүлүк өнүккөн өлкөлөрдүн калкы жана жооптуулары укук бузуучулукка жөн салды карабагандыктан өз укуктарынан пайдаланып, эреже тартиптердин туура жүрүшүнө, адилеттүүлүккө карата атуулук милдеттерин так аткарышат. Дегенкиси, мындай тактык эң оболу мусулмандык милдет экендигин унутпастык. Коомдук орундарда кезекке туруу адеби. Азыркы учурда коомдук орундарда кезек күтүү да көнүмүш абал десек болот. Мындайда кээде кезекти сактабай, жөөлөп алдыга өтүп алуу же кезек тартибине баш ийбөө көп кездешет. Албетте, мындай көрүнүш адам акысын тепсөө катары саналарын айта кетүү абзел. Жол эрежелери боюнча жолдо жүрүү тартибин сактоо керек болгонундай эле, адамдар кезекке туруп, тиешелүү жумуштарды аткарган жерлерде да кезекти бузуп, алдыга өтүп кетүү сыяктуу кезек бузаарлык адам акысын тепсегендик болуп калаары анык. Ошондуктан автобус, троллейбустарга түшкөндө башкаларды жөөлөй басып алдыга өтүп, мурдараак түшүүгө аракет кылуу, төлөм төлөө үчүн банктарга, почта кассаларында, ооруканаларда же дүкөндөрдө кезекке тургандардын арасынан жөөлөп кирип кетүү сыяктуу жоруктар башкалардын акысын бузуу катары адепсиздик болуп саналат. Автордук укуктардын корголуусу. Окумуштуу калемгерлердин, маданият жана өнөр адамдарынын өз эмгектеринин жемишине ээ болуусун камсыздаган мыйзамдык укугу автордук укук деп аталат. Автордук укук демейде чыгармачылык эмгек болуп саналган илим, адабият жана өнөр туындыларына карата берилет. Жалпысынан алганда автордук укук белгилүү бир чыгарманын жемиши өз ээсине таандык экендигин, чыгармага башкалардын кийлигишүүсү болгон абалда ээлик укугун коргоо, чыгармаларынын автору өзү каалагандай пайдалануу, таратуу же башкаларга пайдаланууга уруксат берүү укугун коргоо максатында жолго коюлган. Тагыраак айтканда, чыгарманын ээсинин уруксаты болбогон абалда башкалар андан пайдалана албайт. Автордук укуктун корголушу, корголуу убактысынын акыркы чеги жана коргоодогу кээ бир өзгөчөлүктөр чыгарманын түрүнө карата ар башка болушу мүмкүн. Автордук укукту коргоо мыйзамдары боюнча ар кандай бир чыгарма анын авторунун уруксаты болбосо көбөйтүп басылбайт же чыгарылбайт. Ошондуктан ар бир басылмадан же көбөйтүүдөн түшкөн пайда автордук укугу бар адамга гана тиешелүү болот. Кээ бир учурларда автордук укукту одуно бузуу жолу менен автордун эмгегин, маңдай тери менен жеткен табылгасын башкалар пайдаланып кетүү абалы айрыкча музыкада, кино тармагында, китеп, басма иштеринде кеңири жайылып олтурганы көпчүлүккө жашыруун эмес.
Бул жөн гана укук бузуучулук гана эмес, орой айтканда каракчылык катары да саналышы мүмкүн. Жалпысынан ар бир чыгарманын автордук укугу болгондой эле, аудио жана видеонун да автордук укукка тиешелүү жагы болот. Ошондуктан бул багытта соода жасаган адамдар анын автордук акысын төлөшү керек болот. Бирок соода максатынан тышкары 1-2 үн сын табагын көбөйтүп пайдаланган адам соода сатыктан пайда табууну көздөбөгөндүктөн адам акысына кирбестиги мүмкүн. Ислам укугу боюнча соода жүргүзүү объектисине кире турган табылгаларга ээлик кылууга тиешелүү жөрөлгөлүү түшүнүктү минтип жыйынтыктасак болот. Товар көз менен көрүп, кол менен кармоого болгон мүлк катары. Ал эми көз менен көрүп, кол менен кармоого мүмкүн болбогон нерселер товар катары эсептелинбейт. Демек, ислам аалымдарынын көз карашы боюнча колдо бар китепти сатууга, ошондой эле бул китептин нускаларын көбөйтүп басып соодалоого жол ачык. Анткени бул китеп товар катары менчик ээсинин мүлкү болуп эсептелинип, андан кандай жол менен кирешет табам десе, өз эркинде деген сөз. Ал эми автордук укукка келсек, бул абстрактуу менчик укугу болгондуктан ал соода сатыктын объектиси деп каралбайт. Башкача айтканда, анын аныктамасы башка мүлк укуктарына төп келе бербейт. А бирок заманбап ислам укугундагы буга байланыштуу аныктамаларда бир аз өзгөртүүлөр пайда болуп, ислам аалымдары тарабынан мүлктүн мааниси бир топ кеңейтилгендиги да маалым. Башкача айтканда, азыркы учурда ислам аалымдары көз менен көрүп, кол менен кармоого мүмкүн болбогон айрым нерселер пайда келтирип аткан болсо, аны да товар катары коюш керек деп карашат. Ушинтип, чыгарманы таратуу укугун, ойлоп табылган нерсенин патент укугун же аны колдонуу лицензиясын башкаларга сатууга мүмкүн. Анын үстүнө Шафий мектебинде пайдалануу укугу да товар катары каралганы бар. Мында айтылып жаткан пайдалануу укугу көз менен көрүп, кол менен кармоого болбосо да, материалдык кирешет жарата ала турган нерселерди ээлик кылууну билдирет. Автордук укукту мунун айкын мисалы деп айтсак болот. Бүткүл дүйнөлүк ислам конференциясына караштуу Фикх академиясынын чечимине ылайык, автордук, ойлоп табуу жана башка патенттик укуктар корголууга тийиш. Мындай абстрактуу мүлктөрдүн менчик ээси өз табылгасын эркин пайдаланат жана бул укукту бузуу туура эмес. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жеке адамдын укуктарын сактоо, жалпыга маалымат таратуу каражаттары аркылуу элдин аң сезимин чагылткан, жалган жана негизсиз маалыматтарды таратуу, жеке адамдын атак аброюна шек келтирүүчү, абийирине көлөкө түшүрүүчү нерселерди жайылтуу, же болбосо мыйзамдуу уюм жана жамааттардын кадыр баркын, ишкердик жолун каралоочу калптарды атайын жарыя кылуу адам акысын тепсегендикке жатат. Мындайда жеке адамга же кайсы бир уюмга көбүнчө орду толгус материалдык да, моралдык да оор зыян келтирилгендиктен кечирим сурап, ыраазычылык алуудан тышкары маалымат каражаттары аркылуу жарыяланган бир жактуу маалыматтарды төгүндөө жана туура маалымат берүү зарыл болот. Көгүлтөр экран же радио аркылуу бирөөлөрдү сындаймын деп ушак таратуу, гыйбат кылуу адам акысын ачык тепсөө болуп саналат. Мында айта кетчү нерсе, жеке адамдар же уюмдар тууралуу кабар маалымат таратууда чындыкты бурмалап, бир жактуу пикир айта салуу оңой иш болгону менен, адам акысын материалдык, моралдык зыяндан ордун толтуруу абдан кыйын жумуш. Анткени акка кара күбө сүртүлгөн туура эмес кабарды уккан көпчүлүктүн ой түшүнүгүндө терс пикир калыптанып калган болот. Анан аны канчалык актап мактап олтуруп кайрадан туура түшүнүктү калыптандыруунун өзү кер жуккан ак көйнөктү жууп салганга караганда кыйыныраак болуп, адамдардын көңүлүндөгү кирдин тагы оңой менен кетпей калышы ыктымал. Бул жерде эл оозуна алынып калган аттуу баштуу деген адамдарды же эл сыйлаган азаматтарды каралап маалымат таратуу абдан оор кылмыш экенин айта кеткен оң. Анткени мындай нерсе 1,5 адамдын атак аброюна гана так түшүрбөстөн, көпчүлүктүн мүдөөсүн, коомдук ой санааны да астын үстүн кылууга алып барышы толук мүмкүн. Ал эми көпчүлүктүн акысына барып такалган нерселердин өтөөсүнөн чыгуу канчалык кыйынга турары түшүнүктүү. Жалпыга тиешелүү акыларды тебелөө. Жалпынын акысы бул көпчүлүккө тиешелүү, мамлекеттик же коомдук мүлк катары
Мақсат мүддөөлөрдү коргоо, мамлекеттик органдар менен жалпыга таандык укуктарды сыйлоону билдирет. Жалпыга тиешелүү укукту, башкача айтканда мамлекеттин жана коомчулуктун укуктарын тебелөө абдан оор күнөө болуп саналат. Анткени жеке адамдын акысынын ордун толтуруу мүмкүн болсо да, жалпынын бузулган укугун өз калыбына келтирүү өтө оор. Көпчүлүктүн укугу сөз болгон жерде демейде, жеке адамдардын да укугу эскерилет. Анткени жалпынын пайдасы көздөлгөн маселелерге ар бир адамдын пайдасы турары анык. Материалдык өңүттө көпчүлүккө тиешелүү орток мал мүлккө кол салуунун убал күнөөсү абдан оор. Мындай абалда адам өзүн башкалар менен салыштырып, башкалар төөнү түгү менен жутуп атканда мен неге майжылап калбашым керек деген бир жактуу ойлоосу эч качан жакшылыкка алып барбайт. Анткени акыретте ар бир адам оболу өзү үчүн жооп берет. Ошондуктан мусулман адам жараткан Алла Тааланын алдына эсеби так, жүзү ак бойдон барууну ойлошу зарыл. Мамлекеттик органдардын ар кандай соода иштеринде, тендерлерде эркин атаандаштыкка кедергисин тийгизип, жеңичинен соодалашууда жалпынын акысын тебелөө болуп саналат. Мындай абал адам акысында өз ичине камтый тургандыгы, ал тургай оор кылмыш ишине барып такалаары анык. Себеби жеке пайда үчүн башкаларды алдап, жеңичинен соодалашкан жооптуу адамдар тендерлерден мамлекетке жана коомчулукка эң пайдалуу натыйжанын келип чыгуусуна тоскоолдук жаратышат. Мамлекеттик жана коомдук мекемелердин мүлкүн жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуу да жалпынын акысына киргендик болуп саналат. Мамлекеттик мекеме органдарда же кандайдыр фирмаларда иштеген адам өзүнүн жеке иштери үчүн бир барак кагазды, бир даана калемди болсо да, майда барак нерсе катары санап каалагандай иштетүүсү туура болбойт. Буга ыйманы терең мусулман адам өтө маани бериши керек. Иштеген жерибизде ал жердин кожоюнун же тиешелүү адамдардын уруксаты болбоюнча жеке иштерибиз үчүн колдонгон жалпыга таандык мүлктүн кыяматта сурагы болот. Темабызга байланыштуу мына ушул окуяны эске сала кетишибиз керек. Азирети Умар радиаллаху анху бир күнү түндө жумушта олтурганда сахабалардан бири анын жанына келип салам берет. Саламга жооп кайрылбаганын көрүп, олтуруп күтө баштайт. Азирети Умар болсо өз иши менен алек болуп, анын жүзүнө да караганга чолоосу болбойт. Акырында жумушу бүткөн соң, Азирети Умар мамлекеттик иш менен келдиңби же жекеби деп сурайт. Сахаба жеке иш менен келгенин айткан соң, жанып турган шамды өчүрүп, башка бир шамды жандырат да саламына жооп берип, сөзгө өтө баштайт. Сахаба андан: "Умар, неге саламыма дароо жооп кайтарбастан бир шамды өчүрүп, ордуна башка шам жандыргандан кийин гана сүйлөшүп баштадың?" деп сурайт. Ошондо Умардын берген жообу: "Мурунку шам мамлекеттин казынасынын эсебинен алынган. Ал жанып турганда жеке иштеримди кылсам, Алла Тааланын алдында кантип жооп берем? Сени менен мамлекеттин иши тууралуу сүйлөшпөй тургандыгым анык болгондуктан, мамлекеттик шамды өчүрүп, өз акчама сатып алган шамды жандырдым." Муну уккан тигил сахабанын көздөрү жашка толуп, колун көтөрүп, дуба кылып мындай дейт: "О жараткан, Хаттабтын уулу Умарды бизден ажырата көрбө. Бул абал адилеттүү динибиздин талабы боюнча мамлекеттик мүлктү текке кетирбестен өз ордуна так колдонушубуз керектигин эскертет. Мамлекет тарабынан бош кызмат ордуларына жарыяланган сынактарда кулап калса да, тааныш тамырлардын аркасы менен жайлуу орунга барып олтуруп алуу, мамлекеттик мекемедеги ордун же кызыкчылыктарына пайдалануу, мамлекеттик жана коомдук мал мүлктү сол чөнтөккө солоп кетүү сыяктуу көрүнүштөр жалпынын укугун тепсегендик жана кылмышка баргандык катары кыяматта оор жоопкерчиликке дуушар болоорун айтпасак да түшүнүктүү. Ошондой эле мамлекеттик мүлк катары суу, электр жарыгы жана газ сыяктууларды акы төлөбөстөн жашыруун ууруча пайдалануу, бажы жана салык төлөмдөрүн уурдап жеке кызыкчылыкка колдонуу, жалпынын ишинде адилеттүүлүктөн таюу сыяктуу аракеттер да жалпысынан адам акысын тепселөө болуп эсептелет. Жогоркудай абалдарга жол берген адам сөзсүз түрдө акысын тепсеген бардык адамдардан бир-бирден кечирим сурап, ыраазычылыктарын толук алып чыгуусу керек болот. Ансыз кыяматта жооп берип бүтүшү кыйын.
Демек, мамлекеттик кызматкерлер фирмаларда иштегендер, айрыкча жооптуу орунда олтургандар жалпынын акысына өтө маани бериши талап кылынат. Баскан ар бир кадамы, ооздон чыккан ар бир сөзү жана кылган ар бир иши жалпыга пайда алып келип тургандай болушун камсыз кылууга, далалат жасагандан тышкары булардын ар бири үчүн эсеп бере турган күн жакын экенин эстен чыгарбаган оң.